Тууган. Аман Саспаев. Тууган жөнүндөгү түшүнүк азыр биринде терең, биринде тайыз. Кээ бирөөлөрдүн тууган жөнүндөгү түшүнүгү мүлдө жок. Кантсе да бизде туугандарын кадырлап, бир ирет ичке тарта билет. Белгилүү ченеми менен ысыгына күйүп, суугуна тоңот. Бул биздин элдин эзелтен бери келе жаткан жөрөлгөсү. Бирок ар кандай ыйык жөрөлгүлөр да коомдук өнүгүү баскычтарына байланыштуу шарттуу өмүр сүрөт эмеспи? Буга эч кандай күч жолтоо боло да албайт. Кызыл Октябрь совхозунда курама эл жашайт. Алардын кээ бирлери турмушун оңоп алган соң эле тууган издөөгө киришет. Көбүнчө колунда бар кезинде туугандары менен алыстан катышып туруу анын моокумун кандыра албайт. Кайра эбак уктап калган туугандык сезимин ойготуп, өзүлөрүн убарага салат. Мына ушундай бир окуя жаш механизатор Эрмектин башына түштү. Анын тууган жөнүндөгү түшүнүгү кагаздан да жука болчу. Ал туугансыз жашоо мүмкүн экенин өз турмушунда далилдеп жүргөнүн билүүчү эмес. Анын туугандары алыста жашоочу. Кандайдыр бир себеп менен бир кездери Эрмектин атасы Керимбек туугандарына таарынып көчө качкан. Ал түгүл Эрмектин өзү да башка жакта төрөлүп, Кызыл Октябрга балтыр бешик кезинде келген. Ошон үчүн ага ким эле болсо бир туугандай көрүнчү. Маркум Керимбек жашыраак кезинде дүйнөдөн кайтып, сен эчтемени байкабай калдың деше турган алыскы туугандарынан келгендер биз дагы өзүбүзчө чоң уруубуз. Эрмек өз эли жөнүндөгү сөздөрдү уга отуруп, жаш болсо да колунан келген сый урматын көрсөтүп, туугандарын жолго салуучу. Алар канчалык таасирдүү сөз таап айтпасын, бул жерде өзүнүн жакшы жашап жатканын оюн алчу эмес. Бир күнү ойлонбогон жерден анын ичине чок түштү. Эгер жеңил желпирээк киши болсо, күйбөгөн жери гүл болуп калмак. Күздүк айдоо башталып калган. Бир нече жылдан бери Эрмек ээлеп жүргөн жакшы тракторго бригадир бул жолу өзүнүн жээнин бекитти. Ал эми бир айланса ал да нече бузула турган эски тракторду Эрмекке беришти. Бул трактор менен ишти арбыбайт, киреши да аз болот. Эмне үчүн бригадир мынтип койду? Анткени ал өзүнүн жээнин кирешеси арбын болушун каалады. Эрмек болсо бул жерде эч кимдин да тайэки жээни эмес. Мен бул трактор менен иштей албайм, деп кесип айтты Эрмек бригадирге. Менин өзүмдүн иштеп жүргөн тракторумду жээниңизге кандайча алып бересиз? Бригадир андан бетер ичин күйгүзөйүн дегенсип, бул менин ишим эмес, ферма билет деди да ары басырып кетти. Эрмекке иштин себебин аныктап айтып берүүгө да эрине түңдөндү. Эрмек ферманы жолуктурду да бурк этти. Эски тракторду айдабаймын. Белгилеп койгондон кийин иште, деди ферма башчысы. Жакшы трактордо ар ким эле жакшы иштей алат. Мыкты механизатор деп ишенгендиктен атайын ошол тракторду сага бердик. Бара кой. Фермадагы башка жумуштарга айланып ары карап кетти. Иштей албайм, деди да Эрмек колун шилтеп коюп үйүн көздөй тартты. Мыкты имишмин. Ачууланып келе жатты ал. Көңүлдү алуу үчүн ар ким бир ооз сөз таба коет да. Менин тракторумду бригадир башка кишиге каратып туруп тартып берип жатпайбы? Болгондо да өзүнүн жээнине. Ошентсе да Эрмек эртеси белгиленген тракторго барууга бел байлады. Ал кечке чейин кроватында намыстанып жатып ошол чечимге келди. Ишти таштап коюуга болбойт. Болушунча жүргүзүү керек. Баары бир мен айдай албаган жерди өзүлөрү айдайт деген ойго келди ал. Ал ишке да киришти. Тракторист болуп мынчалык жапа чекпегендир. Кышында туш келди бирөө сапатсыз ремонттогон трактор жайлы жайлата бузула түзөлө жүрүп, Эрмектин колуна күзүндө өттү. Ал күздүк айдоо бүткөнчө трактордун астында жата калып, үстүнөөөктөй калып, оңдоо менен алек болду. Чынын айтканда иш деле арбаган жок. Асиресе ал тажаган минуталарында тракторго жакындаса болду. Өзүн кимдир бирөөлөрдүн кордогону эсине кылт түшө калуучу да тракторду жек көрүп, ичинен сөгүнүп алуучу. Эгер ушул жаман трактор болбосо, мынчалык жапа чекпес элем деген ойдо өкүнөт. Механизатор болуп иштегенден бери ал дала эле жолу бригадир менен ферма башчысынан тил уккан. Анын баарын капарына да алган эмес. Анткени
Башчылардын кээде ишке байланыштуу оолугуп кетмеси мурдатан эле күндүм иш. Чала чарпы болсо да кылмыш моюнга түшүп турганда ар ким эле башчылардын тилин укмак санга салат да ага иринжибейт. Эрмектин башына түшкөн иш, эгер ал ушул совхоздо жок болсо, болбой коюучу да иш эмес. Акыры бир механизатор бузук трактор менен ондогон күн алып урушуп, эрмектин көргөнүн көрмөк. Ушуларды ал биле турса да, кандайдыр башчылардын жектеп койгонсуган иши көкүрөгүнө каткан бирдеме пайда кылды. Бул менин эскере баштаганымдагы, чоңойгонумдагы турмуштук шарттарды баягы эле жаштыгым боюнча ойлоп, кесип-бычып киргендигимдедир. Мүмкүн иш табигый ушундай болууга тийиш чыгар деп, ал алтын акылына келе алган жок. Акыл деген чөнтөккө салып жүрүп, керек кезинде сууруп чыгуучу буюм эмес да. Өмүр жолунда акылды сезим бийлеп кетүүчү учурлар сансыз эмеспи. Күзгү айдоо аяктады. Араңжан тракторун капиталдык ремонтко жолдоп, Эрмек өзүн жеңил сезди. Директор анын кыйналганын эске алып, быйыл жаңы сатып алмакчы болгон ДТны ага берүүнү чечти. Буга Эрмек абдан кубанды. Ал кубанганын бригадирдин жээнин колдогонун, бузук трактордо жапа чеккенин эсинен чыгарып да таштады. Анда ушунчалык тубаса ак көңүлдүүлүк бар эле. Алиде келейлек трактору жөнүндө таттуу ойлорго чөмүлүп, арчып тазалап, убагында майлап, жакшы күтүм менен кеминде 5 жыл ремонтсуз иштетем деп досторуна мактануучу болду. Жаңы трактор колуна тийгенден кийин эч кимге анын бир бурамасын карматмак эмес. Анткени трактор анын эмгек сиңирүүдөгү, өзүнүн күн көрүүсүндөгү куралы да. Эрмектин мыктылыгын эл ошондо көрөт. Күзгү карбалас жумуш аяктаары менен эле элде той, аш башталат. Эрмектин аталаш туугандары да той берип, алыстан чакырык кагаз жолдоду. Катты колуна алып, Эрмек келинчеги менен кеңешти. Былтыр да той беришип, бара албай калдык. Быйыл барбасак уят чыгар, деди келинчеги. Тууган ушул, жаман жакшы да гана. Анда барса баралы, керек жарагын камда. Аркы Таекеге да бара келесизби деп сурады келинчеги. Аларды да көрүп коюш керек. Мынча барган соң аларга кезикпей кетсек уят болор. Анда аларга да бирдеме дайында. Куру бармак белек. Сандыктагы 30 метр булдун 20-сын алалы. 200 сомдой акча алалы, деди келинчеги. Барганга жараша. Мейлиң, сен кызыкчылык тууганчылыкты менден жакшы билет эмессиңби? Келинчеги экөө өз алдынча камданып алган соң, жалпы туугандарды бир аралап кайтуу максатында 200 чакырымдан ашуун жол жүрүп, илгерки ата конушуна келишти. Туугандары аны тик туруп күтүп алды. Эс тартат деген ушу, эл издейт деген ушул дешип, сакалдуудан көкүлдүүгө чейин буларга ыраазы болушту. Бир күндө 2-3 киши конокко чакырып, ызаттап сыйлашты. Карыялар маркум Керимбек жөнүндө сөз козгоп, баланын көөнүн ээритишти. Шарактаган жеңелери биздин уул дешип, рюмкаларды шаңгырата кагышып жатты. Мына ушунун өзү жарык дүйнөдө тууганчылыктын өмүр сүрүп турушу кол жетпеген бир сыймык өңдөндү. Эрмек Кызыл Октябрда жүргөндө өзүн мынчалык кадырлуумун деп ойлогон эмес. Көрсө, анын кадыр баркы алыскы бир жерде катылып жаткан тура. Адам ушундай кадырлуу, барктуу да жашашы керек эле. Эрмек Таекесиникинде да беркилерден кем сый көргөн жок. Сый жагынан биздин эл жанды эритип жиберет эмеспи? Алар туугандарында 6 күн турду. Ушул кыска мөөнөт ичинде ал алда нече коргошундай балкып, көзүнө жаш алды. Кетээр күнү болсо, сакалдуулар жыйылып Эрмекке кеңеш беришти. Балам, эрден кеттиби же элден кеттиби, маркум атаң жакшы киши эле болчу. Тууган ара чыр-чатак боло берет. Керимбектин бизге таарынып көчкөнү ырас. Ал кезде сен төрө элек болчусуң. Эми чоңоюп, азамат болгонуңда бизди издеп келипсиң. Сага чоң рахмат. Жан бар жерде каза бар. Бирөө өлсө, 4-өө чыгып көммөк бар. Артынан өкүрөп узатаары болгон жакшы. Азыр бардык эле жер бирдей. Эр туулган жеринде дейт илгеркилер. Балам, туугандарыңа көчүп келүүгө кандайсың? Эрмекте мындай ой жок болчу. Карылар арасында сый көрө отуруп, бул сөздөрдү уккандан кийин анын бул жөнүндө ойлонушу зарыл болду. Балам, көчүп келүү оңой иш. Машина алып барабыз да көчүрүп келе коебуз. Бирок өз акылыңа салып,
ар жак бер жагың салмактап, бир жагына өтүүң кыйыныраак. Биз азыр эле жооп бере кой дебейбиз. Акылдаш. Эгер келүүнү кааласаң, анда бизге кабар кыл, деди атасынын тууганы. Макул, деди Эрмек, бир жагын таянып ойлоно отуруп. Өзүм да ойлоп көрөйүн. Биз тиги жерде да жакшы жашап жатабыз. Бул жерде үй маселеси кандай болор экен? Ал жагынан кам жебе, деди аталаш тууганы, Жаманкул деген карыя. Бизде азыр 2 короо жай бар. Уулум мал багып базда турат. Мында келип үй салып алганыңча биздин үйдө тура бер. 2 баш кишини оордомок белек. Ал ушул убадасынан кийин тегеретип отурган карыяларды карады. Алыстан келген жалгыз жарым тууганды күтүп алаарыма силердин да көзүңөр жетет эмеспи, дегиси келди. Эрмек кетээринде ушул Жаманкулдун үйүнөн узады. Жаманкулдун уулу Жусуй совхоздо чабан болуп иштөөчү. Ал экөөнү автобус токтоочу жерге узатып келе жатты. Көчүп келүү жөнүндө сөз козгоп, Эрмек агасынын пикирин уккусу келди. Мен келсем, жаңы трактор алып бере аласыңарбы? Деп сурады Эрмек бет ачар иретинде. Сага кайсы жерде болсо да кызматта болот, деп көңүлсүз жооп берди Жусуй. Трактористтер көп тапса керек мында. Ишине карай. Менин келишимди бул каалабайбы деп ойлогон Эрмек кесе суроо берди. Деги менин көчүп келгеним жакшыбы, же ошол жерде жүрө бергеним жакшыбы? Мен буга пикир айта албаймын. Анткени каерде болсоң да иштеп өз турмушуңду өзүң оңойсуң. Эрмек болгон аз күн ичинде жакындары, туугандары билбейт, кара мүртөздешип, Жусуйду жаман көрө турганын байкап калган. Азыр да анын жоопторунан ошол ушактын жыты чыгат. Расында бул туугандын кадыр кымбаттыгын түшүнбөсө керек. Мендей болуп алыстап келип сый көрсө, баркталса, ошондо тууган жөнүндө түшүнүк алат. Бир жерде узак жылдар бирге жашап, туугандардын бири-бирине болгон кымбаты канчалык деп ойлоду Эрмек. Автобуска отурушкан соң кат жазып, амандыгыңды билгизип тур, деди Эрмектин колун кыскан агасы. Анан кош бол, Садага, жакшы баргыла, деп Эрмектин келинчегине карап койду да автобустан түшүп калды. Эрмек Кызыл Октябрга көңүлдүү келди. Туугандары белек кылган даамдардан берип, жолдошторун сыйлады. Өзүн кандай күтүп алганын айтып, жалгыз эмес экенин билдиргиси да келди. Сөз арасында Эрмектин ачуусу келсе, көчүп да кетет деп тамаша аралаштырып сокту. Бригадир менен ферма башчысы жолукканда манчыр камыш болуп өзүн көрсөтө сүйлөдү. Жаңы тракторуңар эмдигиче келбептир, келтириш керек да. Эгер жаңы трактор бербесеңер, менден ажырадым дей бергиле. Эрмек мыкты трактористтерден эле. Кээде анын артык оош сөзү кечиримдүү. Башчылар механизаторду иштете билиши зарыл. Ал үчүн механизатордун ылайыктуу кээ бир талаптарын канааттандырып, рухий жагынан да колго алуу керектигин ферма жакшы билет. Анын үстүнө туугандары Эрмекти абдан желпинтип жибергенин байкап, бир жакка кеткиң келеби? Ушул жер эле жакшы. Азыркы кезде тууган деген эмне? Бир эле чөгүн-чай, деди ферма башчысы. Күзүндө көргөн күндү көрүүнү каалабайм, деди Эрмек көңүлсүз туруп. Жалгыз жарым сынтып, басмырлатып кетмеңер бар экенин билген эмесмин мурда. Эрмек, сени мен ини катарында жакшы көрөм. Ферма башчы жүрөгүнөн чыгарып сүйлөдү. Сен жакшы жумушчусуң. Күзүндө ал трактор сага берилбеген болсо, 10 гектар жер айдалбай калат эле. Биз атайын сага ишенип бергенбиз. Мында эч кандай тууганчылык болгон жок. Ал жумушталабы? Мен жээнимен сени артык көрөм, деди бригадир сөзгө аралашып. Анын жалкоолонуп калмасы бар. Эгер ага сен айдаган тракторду берсек, ишти арбыта албайт болчубуз. Эрмек жүйөлүү айтылган жылуу сөздөр алдында ичинен бошоп турса да, бирден макул боло койгон жок. Жаңы трактор сөзсүз сага берилет. Бул Михаил Ивановичтин өз пикири. Биз тракторду ишке сала алган кишиге гана беребиз. Деген менен Эрмектин оюнда жок нерсе оюна түшүп, кыйкым тапкыч болуп калды. Мунун себеби туугандарынын сый-урматы, барктап күтүшүнөн башка эч нерсе эмес эле. Ал олку-солку ойго берилип калган бардык кишилер өңдөп эле бирде Кызыл Октябрда калууну ойлосо, бирде туугандарына көчүп кетүүнү ойлоп, ыргылжың боло берди. Акыры ал бир күнү өзүнүн досторуна акыл салып, кеңешүүгө мажбур болду. Өзүнөн башка да иш билгендер бар эмеспи? Чынында да, деп сырын аңтарып жатты Эрмек досторуна.
Тууган деген жакшы эле экен. Бирок бул жерге абдан көнүп калыпмын. Мага бул жердегиден баары эле бир тууганымдай сезилет. Ошондо да көчүп кетсем деген оюм басмыртыраак турат. Анын достору өзүлөрүн кармай билген, аркы беркини баамдаган жигиттер болуучу. Азыр бардык жер окшош, деди досторунун бири. Сен тууганга канчалык сөөнө аласың? Бул жерде сени эч ким жектеп жаткан жок. Курсак ток, кийим бүтүн, өзүңдүн иштеп жүргөнүң жакшы кесибиң бар, агайын досторуң бар дегендей. Азыр кимдин оозуна ким аш салып берет? Деди дагы бири. Комсомолсуң, деди үчүнчү бир комсомолец досу. Биз кайда болсо да элге иштейбиз. Жалпы өзүмө кайсы жер болсо да окшош. Кетүү коюу өз эркиң. Кыяз силер менин тууганыма көчүп кетүүмө кошулбайт окшойсуңар. Ошондой эмеспи? Таптың, дешти достору. Мына ушул кеңештен кийин Эрмек тууганды ойлогонду кемитти. Чынында да Кызыл Октябрь совхозунда ал жамандык көрүп жатканы жок. Жылуу ордунан козголуп, кыштын чилдесинде көчүп жүрүү да оңой эмес. Азырынча көчүп бара албаймын, деп туугандарына кат жазып жиберүүнү чечти. Акыры ушундай иштеди. Буга келинчеги да кошулду. Туугандары күткөн жооп кат жиберилип, иш бир жаңсыл болду. Кат жиберилгенден кийин бир ай өтүп, кыштын бурганактуу күндөрүнүн биринде Эрмек алыскы мал фермасына жем ташып жүрүп калды. Ал жапжаңы ДТСын өткөрүп алган. Башка трактор ремонтто болгондуктан эмес, бул милдет Эрмекке гана таандык болуучу. Анткени трактористтер ичинен Эрмек гана мындай аба ырайы татаал мезгилде авариясыз ишенимдүү иштей алат. Ал адаттагыдай трактор сүйрөгөн чанасына 1 тонна жем басты да күн көтөрүлө кампа алдынан жөнөп кетти. Бурганак катуу эле. Бул өрөөндө бурганактуу күн болсо, аяздуу күн болот. Бурганактуу күндүн жолдон адаштырмасы бар. Аяздуу күн болсо, күн ачык турганы менен кишинин колу бутун үшүтүп жибермеси бар. Кар жаап турганда жел карды борошолойт, бирок кандайдыр жылуураак келет. Эрмек жылуу кийинип алып, моторго газды кадыресе берип коюп, рычагдан колун үзбөй жүрүп отурду. 100 метрден аркы жол көрүнбөйт. Бирок тажрыйбалуу механизатор жолдун томоосун гана байкап, тракторун башкарып бара жатты. Кар барган сайын күчөп, кээ бир жерде жол мүлдө билинбей калып жатты. Эрмек артынан бурулуп карап, мешокторун кар басып калганын көрдү. Мындай жолдо атчан киши жүрсө, эбак буюгуп жан бермек. Мындан 10 жыл мурда эле араба менен жем ташыганын эстеди Эрмек. Ал кезде ал 14 жаштагы бала болуучу. Керимбек да тирүү чак. Ал согуштан келген соң өз ажалынан өлдү. Ал атасы жөнүндө ойго батты. Ой деген кээде шактан шакка секирген чымчык өңдүү эмеспи? Керимбек турмуштун далай борошолорун көкүрөгү менен жиберип өткөн коммунисттерден эле. Эл ичиндеги кээ бир адилетсиздик менен элдешчү эмес, акырына чейин күрөшүүчү. Ал өзүнүн кара чечекей жалгыз баласын өмүрү өткүчө бардык акылын иштете отуруп тарбиялады. Сен чоңоёсуң дечү ал кичине уулуна. Турмуштун далай чыйыр жолдорун басасың. Бирок балам, жалакайланба. Өмүрдө жашоо үчүн салып койгон даңгыр жол жок. Турмушта кишини кызыктыруучу нерсе көп, деген атасы тагы. Сен адамча жашайм десең, аларга алдана бербе. Рахаттын да башы, аягы бар. Эрмек бул сөздөргө терең түшүнбөсө да эсине сактап калган. Кийинки күндөрү атасы каза болду да, үй бүлөнүн оор салмагы өз мойнуна түштү. Ушуга байланыштуу аскер кызматына да бара албады. Андан кийин окуу жайын бүтүрүп, механизатор болду. Келинчек алды. Көөнү бир жаңсыл болгонсуп, энеси да дүйнөдөн кайтты. Бирок өзүнүн дос жаралары дүйнөдө жашап тургандыктан Эрмек да эсин жыйып алууга мажбур болду. Мындай иш кимдин гана кашына түшпөсүн. Эрмек ушуларды эсине түшүрүп, ойлоно жүрүп отурду. Каар басаңдап калды, бирок тоо жели күчөдү. Жол боюндагы жааган каарларды шамал учуруп, ар бир калпыс жерлерде касабалар калдайды. Эрмек саатына карап, алиде сааттай жол жүрөөрүн ойлоду. 10 минутадан кийин алыскы тоолор кадимкидей көрүнүп, күн ачылды. Ал артына бурулуп карады эле, мешоктордогу карларды шамал эче-ак шыпырып кетиптир. Эми түштөн кийин бул жерде чыкыраган аяз башталат. Дөңсөө жердин баары жылаңачтанат. Жолдун ыгына тура калган кулач бийик карларды трактордун тумшугу менен сүздүрүп, Эрмек жолун уланта берди. Ал атасы жөнүндө дагы ойго кетти. Эмне үчүн көчө качты экен? Башка жерге баткан атам
өз туугандарына кандайча батпады экен. Атам туура жүргөн үчүн бардыгы кадырлоочу эле го. Илгери буга эмне үчүн көңүл бурбадым. Туугандары да жаман эмес экенин ал өз көзү менен көрүп келбедиби? Мал фермасына жакын калганда жол тоо этектейт. Мына аздап жылуу, кыштай жааган карлар өз боюнча жатат. Эрмек көңүлдөн өтүштү. Жыгачтан салынган турак үйлөр менен мал базарды, телевизор менен радиоприемникти, антенна мачталары даана көрүндү. Жем жеткизген трактор кампанын алдына келип токтогондо күтүп турган кампачы бирден эле ачууланып кирди. Мал жемдеп өксүгөнү 2 сутка болду. Эгер бүгүн келбесең, Фрунзеге радиограмма согот элем. Кампачы ачкычтарын камдаганда малчылар мешокторун камдап да үлгүрүштү. Аксакал, күнөө өзүңүздө, деди Эрмек моторду текшерип жатып. Жем дегенди күзүндө жетерлик камдап алуу керек. Кампа жетишпесе салдыруу керек. Кампачы буга жооп бербестен мешокторду малчылардын ийине коюшуп жатты. Кампага аз эле мешок кирди. Көбү тыштан эле малчыларга бөлүндү. Кампачы баарын жайгаштырып болгон соң көңүлү ордуна түшүп, кабагы ачылды. Эрмекти үйүнө баштап алдына даам койду. Бүрсүгүнү дагы келишиң керек. Жиберсе келем да. Эрмек чайын иче отуруп, жол жаман. Эрмек жылынып, тамактанып алган соң дагы келүүгө макул болду да, бош чанасын сүйрөтүп жолго түштү. Ферманын поштальону пакеттери менен келип кабинадан орун алды. Чал өтө мээримдүү, башынан көптү өткөргөн киши. Эрмек жолдош тапканына кубанды. Мотордун үнү тоону жаңыртып, фермадан алыстаган соң эңишти көздөй дыты өлчөмдүү газ менен жөргөлөп келе жатты. Мындан 5 эле жыл мурда, деди пошточу чал. Кыш күндөрү бул фермага каттай албай калчубуз. Азыр 2 күндүн биринде каттоого туура келет. Ата, азыр иш башкача. Атаң экөөбүз көп жолдош болдук, деди чал. Бекер отурганча жол кыскарталы деген ой менен. Өтө катаал киши эле. Туура болбогон ишти көргөндө каны кайнап кетүүчү. Сиз кайдан билесиз? Эрмек жолду акмалап алдын карады. Кантип билбейин? Керимбек менин эски жолдошум. Бул өрөөндө мен билбеген киши аз чыгар. Өзү коммунист болуучу. Эрмек жолго чыккандан бери чалга биринчи жолу бурулуп карап койду. Атам туугандарынан кандайча көчө качканын билесизби? Билбегендечи. Мага ал да нече жолу айтып берген. Ошол жөнүндө айтып отурбайсызбы? Тамеки тартчу белеңиз? Чал папирос чыгарды. Эрмек бирди тиштеди да, рычагты кое берип, аны тез тамызып алды. Анан чалдын сөзүн угууга даяр экенин билгизип, дагы карап койду.